Жогорку кеңеш жайкы эс алууга кетердин алдында медиация тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырылган. Кыргызстанда медиация институту 2017-жылы киргизилгени менен азыркыга чейин кеңири жайылбай келет. Талкуу платформасында бүгүн биз ушул тууралуу кеп кылабыз. Программанын коноктору юстиция министринин орун басары Орузбек Сыдыков жана медиатор Гүлсина Кожоярова. Кош келипсиздер. Талкуунун башында медиация деген сөзгө өзүнө түшүнүк берип баштасак да, анткени көп киши түшүнбөйт экен мунучу. Медиация деген эмне, бизге эмне үчүн керек ал? Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, көрүүчүлөр. Медиация деген өзү латын тилинен ортомчу деген сөз. Бул ошол эле медиум, медиа деген сөздөрдөн кетет. Бул алуучу, арачы, жайгаштыруучу, ыйгаштыруучу, элдештирүүчү, жараштыруучу деген эми көп маанилүү кылып которсок болот. Эми медиация деген бүгүн биздин коомго абдан керек болуп турат. Айрыкча бул туугандардын арасында, кошуналардын арасындагы турмуш тиричиликтик талаш тартыштарды чечүүдө башка да. Себеби медиация бул юриспруденциядан дагы ал биринчи бул философия. Бул адамдардын жашоо образынын жүрүм-туруму, философиясы, алардын баалуулуктарын сактоого багытталган процесс десек болот. Анткени юриспруденцияда жазылган мыйзам актыларынын чегинде гана коомдук мамилелерди жөнгө салынса, бул жерде адамдык мамиле, көз караш, менталитет, талим-тарбия, ушул элдик, нарктык биздин ата-бабалардан келген баалуулуктарга таянып, ушул жашоодо коомдогу өмүр сүрүүнүн баягы анча өйдө баалуулуктарын назарда туткан жана ошого багытталган процесс десек болот. Эми биздин кыргыз медиациясы өзүңүз баштагандай 17-жылы башталган. Бирок ыйгармыктуу мамлекеттик орган же милдеттүү медиация болбогондуктан деги эле кандайдыр бир коомдук процессти ишке ашырууда бул мамлекеттик институттардын орду чоң болот. Анткени мындай көмөктөшүп, жылдырганга керек болот. Азыр биз ушул 8 жыл болуптур мыйзамга. Биз өткөн жылдан бери мына кыргыз медиаторлор менен биргеликте биз жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, сунуштап атабыз. Эми албетте эл аралык тажрыйбаларды карадык, бирок биз ойлойбуз бул биздин кыргыз медиациясынын мыйзамы деп. Анткени биздин өзүбүздүн улуттук кулктун өзүбүздү эске алып, өзүбүздүн турмуш тиричиликтик баалуулуктарыбызды эске алып, ушул методикалар менен кетип атат. Өзү бекеринен айтпайт. Өзү эки адам урушса, анын акылдуусу күнөөлүү да, чын айтканда. Акылсыз эмес. Ошого жол берип койгон, кандайдыр бир эмоцияга алдырган, сабырына суз болуп түтө албаган адамдар бул жерде ушул баалуулуктар болот. Анткени адамдар кандайдыр бир эмоционалдык абалда же бир кандайдыр басымга кабылып же башкада ушул бир кандайдыр бир зыян келтирүүлөргө барбаш керек. Буга мен мисалы иш тажрыйбада деле биз жана бир туугандар менен бир тургандар, ата менен бала, ага менен ине, энеси менен кызы талашкандарды көп укуктук жактан жардам берүүдө көрүп жүрсөк, анан мындай кези келгенде айтат, эми туугандар менен урушуп кеттик эле, анан мен силерге көрсөтөм дедим деп туруп эле, анан сотко кеттим дейт. Анан барып арыз жазып ушундайларга келет. Анан ал эмоцияда, ал деген адам кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ал муздайт, калыбына келет, ойлонот. Вот ошол учурда медиациянын жардамы менен медиатордун баягы түшүндүрүүсү керек болуп атат. Азыр биздин коомчулуктагы ушул медиацияга деген түшүнүктү мына биз деле жалпы көрүп атабыз. Буну ар кандай түшүнүктөр менен алмаштырып атышат. Кээ бирлери ушул журналисттерби деп ойлойт экен, кээ бирлери медитация өткөргөн бир йогабы же эмнесеби, тайцзиби деп ойлошот экен. Кээ бирлер болсо бул кандайдыр бир дагы бир башка медицинага байланыштуу деп да ойлошот экен да. Эми албетте бул бизге жат сөз, бирок ушундай термин болуп кирип калды.
Эми кирип калды деп эле ушинтип кетпей, биз ошол данакерлик деген сөздү экинчи окууда кошуп кетип атабыз депутаттар менен иштешип. Анткени бизге мындай сиңимдүү болсун биздин элге депчи, данакерлик деп. Себеби эки адам урутса, үчүнчүсү данакер дегендей, мына Гүлсүн эже аны абдан көп айтып жүрөт. Гүлсүн эженин ою менен анан биз ушу данакерликти аныктамасына киргизип кеттик. Бул данакерлик деген болот. Эми ал мыйзам долбоору туура айтканыңыздай биринчи окуудан өттү. Азыр бир топ депутаттар менен биз иштешип, экинчи окууга дагы бир көлөмдүү сунуштар жасалып, алар азыр мына кийинки жумалардан экинчи окууга коюлуп, буюрса кабыл алат деген ойдо турабыз. Ошо мыйзамга өзгөртүүлөр боюнча дагы кенен токтолобуз, бирок бир суроо жаратат да, медиаторлор кайсыл учурда жардамга келе алат? Мисалы үчүн өтө оор кылмышка келе албайт да, бир гана жарандык административдик иштердеби? Кайсы учурларда медиаторлор ортого түшө алат? Анан медиаторлордун жардамы менен канча ишти сотко жеткирбей бүткөрдүк деп айтсак болот? Бүгүнкү күндө негизи мыйзам кайсы иштерди медиация аркылуу чечкенге жол берет. Бул жарандык иштер, үй бүлөлүк иштер, эмгек иштер, кылмыш иштер. Анан кайсы иштерди болбойт медиация аркылуу чечкенге. Бул мамлекет менен жаран же юридикалык жак ушу мамлекеттин кыймылдары туура эмес болду деген дуарыз айттырса, ошол жакта медиация колдонбойт. Административдик иштер деп айтылат. Анан кылмыш иштер боюнча негизи медиация буга чейин Орозбек мырза айткандай, бул сүйлөшүү. Бул болсо эки тарапты эки тарапка тең туура келген чечимге алып баруу. Кылмыш иштер боюнча медиацияны бүт кылмыш иштер боюнча колдонсо болот, бирок анын кесепеттери ар кандай. Мисалы, анча оор эмес жана коркунучу аз иштер боюнча медиатордун жардамы менен бир чечимге келсе, ал кылмыш жоопкерчиликтен бошотулса болот, эгерде биринчи жолу кылмышты жасаса. Башка иштер боюнча жабырлануучу менен айыпталуучу бир келишимге келсе, айыпталуучу кечирим сурап, жабырлануучу аны кечирип, анын чыгымдарын ордундатып берсе, бул медиативдик келишимди сот жеңилдетүүчү жагдай катары кабыл алса болот да. Жаза чегерүүдөн баягы азайтыш мүмкүн. Мисалы үчүн жол кырсыгы болгон учурда бул атайлап өлтүргөн жок да, бирок ошол учурда медиаторлор ортого түшө алабы? Мисалы үчүн жабырлануучу тарап менен айыпталуучу тараптын түшө алат. Андай иштер көп каралган. Бирок сотко жеткирбей баягы күнөөлүү тарап эркинен ажыратылбаган чечим чыгышы мүмкүнбү? Аны болсо эгерде ар кандай себеп болот да, мисалы болсо денесине бир жеңил кандай мындай жаратуу келди, анда сотко ашпашы мүмкүн. Бирок ошонун негизинде бир кандай оор жагдайлар болсо, инвалид болуп калды же өлүмгө алып барса, ал сөз түрүндө сот аркылуу бүтөт. Медиатор деген кимдер медиатор боло алат? Мисалы үчүн менин түшүнүгүмдө баягы юридикалык билими болуш керекпи, же юристпи, же адвокатпы, кимдер медиатор боло алат? Мыйзамда көрсөтүлгөн 25 жашка толгон, жогорку билимдүү. Кандай гана билими болбосун? Кандай гана билим болбосун, атайын окуудан өткөн, соттолбогон адам медиатор боло алат деп. Атайын окууну ким өткөрөт? Атайын окууну бүгүнкү учурда лицензиясы бар, ошо медиацияга окутуу боюнча лицензиясы бар медиаторлордун уюмдары окутат. Бул мамлекет тарабынан берилет? Мамлекет тарабынан лицензия берилет, бирок уюмдар бул жеке уюмдарда. Орозбек мырза, мындай суроомда, ушу медиаторлор азыр бизде айтып атпайбы, жана соттордун иши көп болуп кетти, жетишпей атат депчи. Ошонун айынан айрымдары СИЗОдо тергөө абагында айлап жатып калып атат депчи. Бул кандайдыр бир деңгээлде соттордун жүгүн азайта алабы? Эсептеп көрдүңүзбү канча пайызга азайтыш мүмкүн экен? Эми бизде жалпы соттор бир гана кылмыш иштери боюнча деле жумуштарды карабайт да, ал жарандык иштер боюнча. Анан эң көп сан бул жарандык иштер да. Мына биздин статистикада вот жыл сайын бир топ миңдеген жылда иштер кошула баштайт экен да. Жарандык иштер боюнча, ал эми кылмыш иштери боюнча да жана Гүлсүн эжекебиз айткандай анча оор эмес, коркунучу аз иштер боюнча болот. Анан
башка абакка кесилген учурларда деле баягы адамдардын материалдык жоопкерчиликтери, моралдык баягы чегерилген жоопкерчиликтеринде дагы ошол материалдык жана моралдык зыянын ордун толтуруу боюнча дагы медиатор менен сүйлөшүүгө барууга болот. Эми өзү мыйзам тарабынан алган жазасынан сырткары бирөө ошол сиз айткандай жол кырсык болуп бирөөнүн кымбат баалуу наасын жараксыз абалга келтирип койду. Ошонун акчанын ордун толтуруу же жанагындай ден соолугуна мүмкүнчүлүк келди, зыян алып келген мүмкүнчүлүк жагдайлар туулган учурда дагы болот. Бул эми биринчиден биз бул мындай болуп атат да азырчы. Анткени бизде 300дөй эле медиатор пайда болуптур ошол 8 жылдын ичинде. 300дөй медиатор деген бул жада калса бул Бишкек шаарына дагы жетпейт да. Чын айтканда калктын санына салыштырганда. Ал эми азыр мен так кесе монча иш азаят деп айтыш кыйын, анткени биз жаңы мыйзам боюнча биз эң кеминде 2000 медиаторду даярлоо муктаждыгы турат биздин алдыбыздачы. Эгер биз 2000 медиаторду даярлап ошол 2027 жылдын 1-сентябрына чейин өткөзүп алсак, ал биздин чоң шаарларда эле эмес, Бишкек, Ош, Жалал Абадтан эле эмес, бул бүткүл республиканын райондоруна чейин медиаторлорду камсыз кылганда, биз ошондо 2000 медиаторду туруктуу иштөө системасын түзгөндө биз айта алабыз. Монча иш болжолдуу түрдө кыскартылат депчи. Бирок бул жерде эң негизги маселе турат да. Мен жана айттым го, адамдардын баягы ошол сөздү кабыл алуусу, ошондой институттун бар экени, ошого кайрылуу, ошолордун маселесин чечүү баягы психологиялык барьер босогону өткөзүш керек болуп атат адамдаргачы. Бул мына адвокат десеңиз уже түшүнүп калды, нотариус десек түшүнүп калды, сот десек түшүнөт. Медиатор дегенге түшүнөт. Медиатор деле ошол ишти баягы бейтараптын жардамы менен баягы оңойлоштурулган жол жобо менен чечүү процедурасы экенин түшүндүрүү турат. Бул бүткүл өлкөлөрдө деле ушундай баягы психологиялык барьерден өтүшкөн. Булга биз маалыматтык кампанияны жүргүзүү, келтирүү. Бул жерден медиаторго адамдардын кайрылуусу дагы статистикага көбөйүшүнө же азайышына көз каранды болот да. Себеби бул бүгүн биз 2000 медиаторга жетип, ошол эле учурда Кыргызстандын ошол кайрыла турган, ошого маселеге муктаж болгон адамдарга ошол медиация жөнүндө маалыматты жеткизүү дагы анын кайрылуусун камсыз кылат. Көрдүңүз, бул бир канча компоненттерден туруп атат алдыдагы пландарчы. Ошодон кийин биз толук бир көрсөткүчкө жете алабыз болот. Себеби азыр медиаторлор өз алдынча иштеп, өздөрү жеткизе алган маалыматтын же бир ошол тараптардын өздөрүнүн маалыматы менен келип кайрылган статистика мына 8 жылда 1300дөй гана кейс болгон. Ошол азыр бул 1300 деген бул деңиздеги бир тамчыдай болуп атпайбы биздин иштерге. Ал эми ошого биринчиден элдерге түшүндүрүшүбүз керек. Биринчи бул маалымат кампаниясын жүргүзүү. Биринчиден бул туугандык мамилелерди сактоо жана жеңил процедуралар менен көп акча каражатын кетирбей, убакытты үнөмдөө, чечүү принциптери деген ушул үчөөнү биз баягы назарда тутуп, шуну жеткизиш керек болуп атат. Жеткизгенибизден кийин элдер ошого кайрылуусунун, кайрылгандан кийин жаңы мына бул мыйзам боюнча иштей турган медиация институтунун ушул медиаторлордун дарамети, ошону канчалык деңгээлде ишендирип кете алат, ошол кесип болгон адамдардын ишенимин жана коюлган тапшырмаларды чече алуу дарамети дагы турат да. Демек бул бир топ компетенттүү иштерди алып барганда бул маселе чечилет дагы. Ошондо биз баягы ачык айта алабыз. Анткени биз азыр жакшы ой жарым ырыс дегендей биз абдан талдап, абдан анализдеп, ушул өзү медиация боюнча 3 мыйзам долбоору бүгүнкү күндө удама каралып атат. Бул ошол медиация, улуттук медиация бир өзүнчө жаңы редакцияда, жана адан келип чыгуучу башка жарандык кодекс, жаза аткаруу, кылмыш жаза кодекстерине, сот аткаруучулар мыйзамына кирген дагы бир пакет бар. Анан эл аралык медиация, Сингапур медиациясы деген дагы бир пакет. Ал экинчи окуудан өтүп бүттү. Ушунун баардыгын биз баягы комплекстүү түрдө алып барып атабыз да. Бул мындайча айтканда медиаторлорду дагы мезгил сыноо,
алды убактысы алдыда турат да. Биз Кудай буюрса ушул кыргыз элине жеткизебиз деп атабыз. Анткени ар бир жаңы айтылган нерсе бул абдан унутулуп калган эски нерсе деген сөз бар да. Бул биздин ата бабаларда болуп келген да. Жанагы калыстар менен акылмандарга, ошол адамдарга, бийлерге, башкаларга кайрылып, бул даанакер киши деп, бул калыс киши, бул чечен киши, бул акылман деп баягы турмуш тиричиликтеги мүлктүк эмес маселелерди барып чечип келишкен. Ошол жерде эң биздин жанагы мынабул Совет өкмөтү келгенге чейин эле баягы адаттык укук менен чечкенде ошол бирөө дайындабаган адам дайындаган, биз кызматты бирөө дайындаган, бирөөдөн лицензия алган деп атпайбызбы? Бирок ал биздин салтта мындай элге кадыры сиңген, сөзү эки болгон деген адамдарга деле кайрылуу болгон. Ал өзүнчө эле мындай турмуштан берилген бир статус пайда болгон кишилерде. Анан анын адилеттүүлүгү, калыстыгы качса, ага эч ким барбай койгон. Ал сен өзүңдүн көкүрөгүң канча койгулап, мен казымын, мен биймин, мен акылманмын десең да, эл барбай койгон. Ал башка адамдарга барып чечип жүргөн. Ошолордун биринчи миссиясы дейли, мындай вазифасы, озуйпасы, алардыкы ошол калыс чечүү. Кандайдыр бир жагдайларда көз каранды болбой. Анын калыс чечим менен элге болгон кадыры сиңип, кайра ошонун жанагы элдердин кайрылуусу болгон. Ошол жердеги неме бул баягы ошол адамдарды көбүнчө жараштыруу, жакшы нерсеге алып келүү, бир бүтүмдөргө алып келүү баягы тапшырмасы турганда. Эми бул жерде биз жанагы Гүлсин эжеке айтканда медиатор жогорку юридикалык билимдүү эмес адамдар деген да ушул жерде. Балким ал жөн эле тарыхтан мугалимдер, балким ал филологиядан мугалимдер, балким ал математикадан. Бирок ал албетте 120 саатты биз кыскартып атабыз, 80 саат. Ошол сабактарды окуган, мындай адамдык жагдайларды түшүнүп, бири-бирине баягы тең салмактап чечүүгө ынтызар болгон адамдар, ошолордун дагы мындайча алдыда жоопкерчилиги турат. Бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн айрымдары балким ушу медиатор издеп аткандыр, же болбосо медиатор жөнүндө биринчи жолу угуп жаткандыр, балким сот процессин башынан өткөрүп жаткандыр да. Ошолорго түшүнүктүү болуш үчүн медиаторга кантип кайрылат? Мисалы үчүн тергөөчү кылмыш ишин козгоду, бир кылмыш иши болсо, кылмыш ишин козгоду же административдик ишпи чыгып, тергөөчү жөнөтөбү, же сот жөнөтөбү, же адам өзү издеп барып табыш керекпи? Кайсы тарап табыш керек? Айыпталуучу же жабырлануучубу? 3 жол тең мыйзамда көрсөтүлгөн. 3 жол менен адам барса болот. Биринчи, биздин көрөрмандар эгер бир кандай талаш тартышты тынч жол менен чечем деген ниети болсо, интернетке медиатор KG деп терзе, медиатор KG'нин сайты чыгат. Бул медиаторлордун регистри. Ошол жакта телефондор бар, кайсы медиатор ким болуп иштейт, баардык маалыматты ошол жактан алса болот. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу сотко кайрылганда, сот процессинде мен медиатор аркылуу чечким келет эле деп ошондой билдирүү жасаса болот. Соттун өзүнө? Соттун өзүнө. Сот болсо ошондо аныктама чыгарып берет, ошол медиаторго барыңыздар деп. Тергөөдө болсо, ошо тергөө учурунда дагы ошондой өтүнүч келтирсе болот. Медиатор аркылуу чечет элем, мени медиаторго жолдоңуз деп. Медиатордун акысы бекер эмес да, бул адвокат жалдагандай эле да, канча сомдон болушу мүмкүн? Бул анан иштин бүткөнүнө жараша дагы төлөнөбү акысы кандай? Негизи медиатордун иши Бишкекти алсак, бул 1 саат 2000 сом, тараптар тең бөлөт. Ошондо бир иш где-то 10 000 сом, 15 000 сомдун тегерегинде бүтөт. Эки тарап төлөгөндө 7,5 000 сомдон төлөшөт. Ош башка региондордо 10 000 сомдун тегерегинде. Азыр медиаторлордун баары бул жеке да, мамлекет тарабынан медиатор жок да азыр, Жок. Баары жеке. Бул сиздер жана мыйзам өзгөртүү киргизип жатканда дагы бул баягы жекелерге шарт түзүп берет атасыздар. Жекелерге. Мунун ишин сиздер көзөмөлдөйсүздөр, кандай координация болот? Жок, бул жерде көзөмөл деген такыр бир функция жок. Ал эми ошол Европа өлкөлөрүндө юстиция министрлиги такай көзөмөлдөп лицензия да берет экен. Биз аларды да изилдеп чыктык. Бизде биз буларга өздөрүнө гана ыйгарым укуктарды берип атабыз. Жада калса ошол медиатор болот деген сертификатты дагы өздөрү беришет.
жана республикалык бирикме. Ооба. Азыр республикалык бирикме деген жоюлат. Кыргыз Республикасынын медиаторлордун палатасы деген жаңы жалгыз гана уюштуруктук формадагы бирикме түзүлөт. Алга бүт медиаторлор милдеттүү мүчө болуп кириш керек. Ошол учурда медиация борбору деген дагы мына сиздердей коомдук фонд дегенде биз жаңы уюштуруктук форма киргизебиз. Аны эки жандан көп медиатор уюштуруп ала берет. Өздөрү каалаганда атап. Ал уюм өзүнчө иш жүргүзө берет. Эч кимге баш ийбейт. Болгону ар бир сертификат алган медиатор медиаторлордун палатасына мүчө болуп кирет. Жалпы стандарттар, талаптарды аткарыш үчүн. Бул жерде Юстиция министрлиги иш алып барат, саясатын жүргүзөт. Ошол эле учурда бул баягы реестрин жүргүзөт медиаторлордун. Булар дагы өздөрү жүргүзөт. Ушуну менен Юстиция министрлигинин укуктары ошол жерден чектелет. Эгер медиатор бир кандайдыр бир мыйзам бузса же болсо этикалык нормаларды бузган болсо, ошо бирикме жазага тартып лицензиясын артка чыгып. Ошол бирикменин ичинде башкаруу кеңеши түзүлөт. 9 кишиден турган этика комиссиясы түзүлөт. Ал жерде ошол медиатор статусун алган жарандарга жазган арыздар ошол жерден кайрылат. Ошол жерден алган эскертүү же токтотуп туруу убактылуу же анын статусун жокко чыгаруу маселелери ошол этика комиссиясынан каралат. Бул эми эмнеге биз милдеттүү мүчөлүккө кирген деп атабыз? Анткени бул баягы жалпы эрежелер, жалпы стандарттар, жалпы саясат болуш керек. Анткени ар бир кесиптик коом үчүн дагы ошол ар бир жеке медиатор дагы өзүнүн жоопкерчилигин тартыш керек. Анан баягы мындайча айтканда бул биз буга чейин деле айтып атабыз, мындай жөнөкөй тил менен айтканда соттун иштеринин альтернативасын мамлекет түзүп медиаторлорго берип атат, мындайча айтканда. Демек, анын дагы жоопкерчилиги дебесек дагы мындай стандарттары болуш керек да. Ушул жерден сизге суроо узаткым келип жатат да, бизде аксакалдар соту деген да бар да. Ошолор менен мындай кандай болуп калат? Окшош эмеспи? Аксакалдар соту бул окшош эмес, анткени аксакалдар соту жөнүндө мыйзамда бул нарт насил, каада салттан келип чыккан маселелерди карашат. Айыл жергесинде араздашып кетсе деле кошуналар карай беришет го бизде. Карай берет. Бизде дагы аксакалдар соту болуп жүргөн аксакалдар деле медиатор болсо дагы болот. Же медиаторлор аксакалдар сотуна кирип алсын. Бири-биринин функциясын кайталап калбайбы дейм да. Эми аксакалдар соту алар деле акча албайт да, баягы айылда, жана сиз жогоруда айтпадыңыз, сөз өткөн кишилер чогулган депчи. Бул кандайдыр бир деңгээлде ошол эле функция болуп калат го? Эң биринчи негизги айрым аксакалдар соту менен медиатордуку бул алып барып аткан ишинин мындай техникасы. Аксакалдар соту чечим кабыл алышат. Мыйзамда көрсөтүлгөн. Аксакалдар соту чечим кабыл алат келген иш боюнча. Медиатор келген иш боюнча чечим кабыл албайт. Медиатордун негизги максаты бул эки талашкан адамдын ортосунда мындай көпүрө сүйлөшүү, байланыш түзүп берүү. Макулдашууга келүү. Медиатор силер мондай чечкиле же мындай чечкиле, менин чечим ушундай деп чечим кабыл албайт. Бул эң негизги айырмачылык. Анан мындай да турмуш жашоодо чыр-чатак үй бүлөдө чыксын, кошуналардын арасында чыксын, баардыгы мыйзамдын негизинде эле чечсе мүмкүнчүлүк жок. Таарынышып кетти. Таарынышып кеткен үчүн барып сотко ажырашып атат. Ошо таарынышты жоюп коюу бул медиатордун милдети. Бир окуянын мисалын айтып бериңизчи, ошо медиациялык иш кантип аягына чыгат, анан ошол эки тарап баягы бири-бири менен элдешип атканда бир жоопкерчилик алат да, мен ушуну аткарам депчи. Анын юридикалык күчү кандай болот? Бир макулдашууга кол коюп, аны бузса эмне болот?
Мисалы эң бүгүнкү күндө Кыргызстанда үй бүлөлүк талаш тартыштар көбүнчө медиация аркылуу чечилет. Мына жарандар өздөрү келди. Балдарга каржылоо маселеси жана балдар менен көрүшүү. Көп учурда ушул эле. Бул ажырашкандан кийинки процесс. Мына биздин тилибизде айтканда алимент төлөө, анан балдарды көрүү. Келишти. Медиатордун жардамы менен бир макулдашууга келишти. Мисалы болсо, балдарга ушунча каржылайм, анан жума сайын алып кетип турам. Адан тышкары дагы башка маселелер чыгып атат да. Мисалы, мына кечээ эле бир медиация болду. Эки кыз тең, бирөө мектепке барат, бирөө садикке барат. Мектепке кантип апарып келем? Бишкекте бул өзүнчө 1-класска барды, кыйын. Ошону ажырашып кетишкен. Атасы ушуга көмөк көрсөтөбү же көрсөтпөйбү? Адан тышкары чоң ата, чоң апасы менен кантип мамиле түзүшөт? Барабы, барбайбы? Көп маселелерди ошол жекте сүйлөшөт дагы. Медиациялык макулдашуу деген юридикалык документ бар, ошого түшүрүшөт. Ушунун негизинде тараптар бул бири-бирибизге ишенебиз, ушу менен калсын десе, кол коюп эле ошо менен бүтүрүшөт. Жок, биз болсо, эгерде эртең бул аткарбай койсо, мен анан дагы артынан чуркаймбы, мага бир мындай күчү көбүрөөк документ түзүп бериш керек деп айтса, анан нотариуска барып бекитсе болот. Нотариуска бекитип алса, анан сотко кайрылбай эле түзмө-түз сот аткаруучуга кайрылса болот. Түз сот аткаруучуга. Анын демек юридикалык күчү бар турбайбы? Юридикалык күчү бар. Сизге суроо бергим келип атат, эгер жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип калса, кандай гана иш болбосун, эми баягы анча оор эмес деп атпайсыздарбы? Медиацияга кайрылуу милдеттүү болуп киргизилеби? Биз жарандык иштер боюнча болжолдуу түрдө бир 25 категория ишти милдеттүү деп киргизип атабыз. Бул ошол үй бүлөлүк маселелер, алимент маселелери, кошуналардын жанагы жер же бир мындай маселелери, керектөөчүлөрдүн укугу, эмгек укуктары, мурас, мүлктүк эмес, кадыр баркына доо кетирүү маселелери, ушул 25 дээрлик. Бул боюнча мыйзам кабыл алынып калса, милдеттүү медиация процедурасы киргизилет. Бул милдеттүү медиацияда бул биринчи кадамы, бул милдеттүү маалыматтык жолугушуу. Эгер маалыматтык жолугушуу эле болот, эки тарапты медиаторго барып жолуктурууга кылат. Азыр мыйзам боюнча 30 күн берилет. 30 күндөн кийин дагы 30 күнгө узартылат. Эгер 60 күнүн ичинде эки тарап такыр келбесе, медиатор маалым кат берет. Мен ушул мөөнөттөрдө 3төн кем эмес жолу аракет кылдым. Эки тарап болбойт экен десе, ошол менен барып сотко улантып берет. Маалыматтык жолугушуу эле. Ошол сот ал ишти карап, мыйзамдар менен чечүү боюнча ошого негиз болуп калат. Медиатор соттук кароону узарта алабы? Мисалы үчүн булар кепке келчүдөй болуп калды, дагы убакыт бериңиз деп. Жок, мыйзам боюнча конкреттүү срок болуш керек. Биз 90 күн болчу, азыр дагы депутаттар менен сүйлөшүп 60 күнгө түшүрүп атабыз. Депутаттардын сунушу менен 60 күндүн ичинде эми таарынышкан адамдарды түшүндүргөнгө медиатор аракет кылып көрөт. Эми 60 күндө билинет да, булар эми эпке келип бири-бири менен мамилесин мындай жай териштирүү жолу менен чечеби же мында сотко барса Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен чечилүүгө зарыл болот. Чукул караган учурларда болобу? Мисалы үчүн кээ бир иштер чукул кароону талап кылгандар болот да. Эми ал өздөрү тараптар чукул караса, келип туруп 1 саатка жетпей 10 мүнөттө чечип кете берсе деле болот. Ал сөзсүз 30 күн, 10 күн, 60 күн күтпөйт. Эми бул максималдуу срокторду айтып атабыз да. Кээ бирлер бир отурумда эле чечип ымалага келип, эми бул жерде айттым го, бул көп маселе бул медиатордун деңгээлинен көз каранды болот. Анан тараптардын ошого канчалык таасир эте алат, ынандыра алат, түшүндүрүш керек. Мисалы, мына жарандардын укугун коргоодо бир 5 жылдап, 6 жылдап соттошкондор бар, 3 жылдап жогорку сотко чейин жетип, анан кайра экөө жарашып алган учурлар көп да. Билесизби?
мына бул жол жанагы кырсыгы болуп унаа менен унаа кагышып, экөө бирөө арыз жазып, анан бирөө ошол эле ордунда бир 100 000 берейин дедим эле болбой, бул меники, анан кайра экөө жүрүп, мен бул практикадагы баягы иштерди көрүп атам да, арыздардан баягы. Кийин кайра барып анан ошол эле акчага макул болуп, жага кичине кошуп, бир топ убакыт өткөндөн кийин адамды мындай көрүп, адам баягы ошол мындай ачуулуу же бир ошондой учурга кабылган учурда бир катуу чараларды көргүсү келип, барып, анан бул эми кылмыш иштерде бул анча оор эмес, коркунучу аз иштер. Анан элдерди ойлоп калбасын, бирөөнү барып жыга чапсаң деле эптеп медиаторго барсаң болот экен деген андай нерсе жок. Такыр колдонулбайбы мисалы үчүн оор кылмыштарга? Жок, оор кылмыштарда колдонулат. Бул баягы моралдык, материалдык зыяндын ордун толтуруу учурунда эле. Мисалы адам оор кылмыш менен абакка кесилди. Туурабы? Бир алдамчылык менен дейли. Анын элдерден бир топ миллион акча карыздары бар. Ошолор негизде камалган. Бирок адам бир топ убакыт отурганда биздин мыйзам менен жанагы кандайдыр бир бөлүгү өтүп, жүрүм турум жакшы болгондон кийин ал мөөнөтүнөн мурда чыгууга же пробацияга которууга укуктары болгондо, бирок анын милдеттемелери, карыздуулуусу алар дагы баягы мындайча айтканда оорлоштуруучу жагдайлар да. Ошол учурда ал абакта отуруп, медиаторго кайрылып, тиги бирөөнүн акчасын алып койсо, мисалы ага медиатор менен жолуктуруп, мен абакта отурам, сен жанагы неме арыздарыңды мүлк боюнча баягы дооматтарыңды азайт, же могул эми тууган тушкандан таап мындай бер деп ошол арыздарын азайтып, кыскартып, мен балким чыгып иште берем деген учурда ал ошол мамлекет мыйзам сот тарабынан берилген мөөнөттү кыскартууга эмес, бирок баягы материалдык бирөөлөрдүн алдындагы милдеттерди жоюуга медиаторду колдонууга болот да. Материалдык, моралдык зыяндын ордун толтурууга мүмкүнчүлүк берилет бул учурлардачы. Анан анча оор эмес, коркунучу аз кылмыштарда эки тарап жарашууга барып, ошол ишти кыскартууга болот. Мыйзам долбоору боюнча азыр биз киргизип атканда. Жакшы которулуптур данакерлер депчи. Данакерлер бул баягы айлап, жылдап убактыңды короткондон тышкары акчаңды да үнөмдөйт да. Акчаңды да үнөмдөйт. Мына Туркияда, Италияда азыр элдер ошол мына Италияда көбүнчө медиаторго кайрылат экен да. Анан биз алар менен жолугушууда эмнеге десек, бизге биринчи адамдарга убакыт дейт да. Ал убакыттын коротусу келет. Бул жерде мисалы эки тарап жарандык иш болуп же башка иш болуп соттошсо, эми укуктарды, мыйзамдарды билбесе сөзсүз адвокат же юрист жалдаш керек. Эми адвокат менен юристке деле 10 000, 15 000 кем эмес акча бересиң да. Эми адан азыраак берсе да ал сотко жүрүм турум баягы кеткен, жол майга кеткен, мындай жол киреге кеткен, же кагаздарга кеткен, же башка чыгымдарын кошуп келгенде убакыттары менен кетет, ден соолугунан сотко бар. Эми бизде кандай жарандык иш болсо деле бир туугандар, жакын туугандар соттошуптур, соттошуп атыптыр деген сөз бул мындай биздин улуттук кулк мүнөз боюнча бир терс ой калтырат да. Мына интернеттен көрүп атпайсызбы, апасы менен кызы соттошуп атканын, атасы менен баласы соттошуп атканын, атасы балдарын же балдары атасын чыгарып салып атканын үйлөрдө. Бир туугандар айрыкча ата энелер каза болгондо бир туугандар мүлк талашкан учурлар аябай көп болуп атат. Мисалы үй бүлөлүк турмушта мисалы кээ бир тилекке каршы эркек кишилер мындай ойдо экен да. Мен үйлөндүм, аялым үйдө эле отурган, жалаң гана мен иштегенмин, бул баары меники деген түшүнүктө да бар экен. Ал эми биздин мыйзам боюнча дагы бул кошо иштеп табылган мүлк болуп эсептелинет да. Ал жубайың үйүндө отурса, сага тамак кылды, сенин кириңди жууду, сенин балдарыңды төрөдү, тарбиялады. Бунун баарын баягы бир жумуш катары көрбөгөн, мындай акча таап келген гана бул меники деген түшүнүктөгү адамдар да бар экен да. Ошолорго ошону мыйзамдарды көрсөтүп, түшүндүрүп, сен мейли азыр экөөң ажырашып атасың, сотко барсаң деле сот мынаны мыйзамга таянып мындай кылып бул мүлктү теңме-тең бөлүүгө милдеттүү чечим чыгарат.
деп түшүндүрсө алар деле түшүнөт. Анан просто баягы ким акча тапкан ошонуку деген ойдо психологиялык ой жүгүрткөн адамдар дагы бар да. Аларга жеткизиш керек. Азыр сен 2 жыл соттош, 3 жыл соттош, анан баары бул сот, биздин соттор деле мыйзамдын негизинде келип чыккан чечимдерди кабыл алат да. Биздин укуктук система боюнча биздин соттор мыйзамда жазылган гана норма менен неме кылат. Же жанагы батыш кээ бир өлкөлөрдө баягы соттук прецедент деген жок да bizde. Мыйзамга таянып адилеттүү гана чечим чыгарыш. Ошолорду түшүндүрүш керек. Ал эми бир туугандарга дагы бизде дагы мындай түшүнүктөр бар. Кыз бала албаш керек дейт. Мыйзам боюнча алга деле бирдей да. Ооба бизде эркек гана. Эркек гана. Эми бул ошондой түшүнүктөр болгондо аларга дагы медиатор кантип түшүндүрөт? Мейли кыз бала бирөөнүн бүлөсү, ал чыкты, кетти. Бирок эми бул үйүңдүн бир комнатасын бөлүп албаса дагы мал кой менен же акчалык түрдө буга бер. Тигиге айтыш керек. Эми сен башка бирөөнүн үй бүлөсү болуп, очор бачар болуп башка жакта болгондон кийин эми бул үйгө келип жашабайсың. Бул агаңдан же иниңден могу экөө бир ымалага келип, ошол компенсация акчаны берсе, ошентип чечилип кетет. Эми көбүнүн максаты ошондой болушу мүмкүн. Анан жок деп экөөтөнгө көрүп тиги менин үйүм, атам бул сенин үйүң деп айтып кеткен деген менен ал мыйзамдуу түрдө бир мурас, керез болбосо ал жалпы катарда. Ошол учурларда мына медиатордун мына ролу абдан чоң. Медиатор мыйзамдарды да билип, ага түшүндүрүп, сен утулуп каласың баары. Жок, балким тиги эжесинин карындашынын каалоосу бир кичине бир алып кетүүчү кыймылдуу мүлктү алып, баягы ордун толтуруп жакчалайбы же мал менен бир 4 түлүктүн биринен алып кетсе, ал баягы мурастан үйдөн баш тарттым деп жазса, вот көрдүңүзбү, ушундай баягы жолдор менен чечүүгө болот. Анан көгөрүп эле бардык тарабы алда сотко берип, булга сотко берип отурса, анда сот алып туруп 4 комнат үй болсо 4кө да бөлүп коет да. Ал үйдү эмне кылат? Ата конушу сиз айткан, аны сатып туруп 4кө бөлүшкө туура келет. Вот ушундай учурларды түшүндүрүш керек да. Бунун баягы кесепеттери эмнеге алып келет, анан кандай жолу чечүү деген. Соттор колдойт бекен ушу медиаторлорду? Соттор менен биз биргеликте иштешип чыктык. Албетте алар колдойт. Анткени бул соттордун ишин жеңилдетүүгө дагы, анан майда барат жанагындай иштерди деле баягы сотко барса дагы соттук расходдор да бар да ал жерде. Азыр соттор мындай башка баягы милдеттүү медиациянын категориясына кирбеген же бир оор бир талаш татаал деталдуу байкала турган иштер менен мисалы чечиш керек да. Эми эки адам бир машиненин оңдоп түзөөсүн талашып атса дагы бул медиатор менен чечип койгон жакшы го дейм. Бюджетте негизи мамлекеттин саясатындагы соттордун жүгүн азайтуу боюнча ошо мамлекетте сот өнүктүрүү мамлекеттик программа бар. Ошол жакта көрсөтүлгөн да. Сотто каралган иштердин санын азайтуу үчүн медиация институтун өнүктүрүү. 23-жылы сот системада каралган иштердин саны 136 миң болгон. 24-жылдын статистикасы боюнча 180 миң. Бир жылда 50 миңге иш көбөйдү. 50 миңге иш көбөйдү деген бул эмнени, мамлекеттик бюджетке эмнени билдирет? Бир сот бир жылда 500 иш каралат. Норма. Адан ашык каралса уже анын болсо жана сапатына доо келтирет. Эми ошондо болсо 50 миң иш көбөйдү. Бул болсо 10 миң судья жаңыдан келиш керек. 10 миң судьяга 10 кабинет керек, 10 жардамчы керек, 10 секретарь керек. Алардын баарынын айлык маанасы бар. Ошондо мамлекет ой жүгүртүүсүн мындай. Биз андан көрү ошол медиацияга институттун кызматын өнүктүрөлү. Себеби башка мамлекеттердин тажрыйбасын биз изилдеп чыктык да. Ошо милдеттүү түрүндө медиацияны киргизип атканда 30-40% соттун жүгү азаят экен. Эгерде ушул ишти туура мынтип уюштурсаң, 30-40% азайса, мамлекеттик бюджетке оорчулук ошончо дагы азаят. Сиздер жогоруда аябай сонун тилде түшүндүрүп бердиңиздер да, рахмат. Анан бир акыркы суроом болсун. Биз азыр жакшы гана жактарын айттык да, жаман жагы болушу мүмкүнбү, бир кесепеттер же жокпу? Мен мисалы болушу мүмкүн деп айта албайм, анткени билген жокмун да, балким бардыр бир тобокелчиликтер. Эми албетте минус жактары дагы кездешиши ыктымал. Себеби
бул азырынча мына ошол мыйзам долбоорунун маалыматтык негиздемесинде деле ушул концепциясында деле ушул баягы иштерди жарандарга мындай мөөнөтү созуктурулбаган ыкчам финансылык каражаттан үнөмдүү болгон жана тууганчылык же адамдык мамилелерди сактоого ден соолугуна зыян келбеген жакты бул мамлекет биринчиден эл жаран коомго кызмат кылуу функциясы да фундаменталдуу ошону назарга тутуп атабыз. Андан кийинки эми башка акча каражаттары башка деген бул андан кийинки маселе. Биринчи бул адам, коом. Ушул жаран бар үчүн мамлекеттик институттар бар. Ошолорго кызмат кылуу функциясы. Ошол учурда ошол жаңы ыйгарымдыктарды алып аткан субъектилер, ушу медиаторлор канчалык деңгээлде аны алып кетет? Ушул мамлекет ишенип түзгөн максат ойлорун жеткизе алабы же аны жеткизе албайбы деген маселе турат. Ошондуктан баягы эми бүгүн медиатордун кандай болушун көргүбүз келип элестетсек, мына коомчулук деле билет, Гүлсина эжени элестетебиз да. Анын баардыгы эртең Гүлсина эжеде иш алып бара алабы түшүнүп? Кээ бирлери балким бирөөсүн бирөөгө тартып коюшу мүмкүн. Бирөөнүн кызыкчылыгын бирөөгө кылып ушундай болот деп алдап коюшу мүмкүн. Психологиялык жактан, укуктук жактан моундай деп туруп, ага кол койдуруп коюшу мүмкүн. Мундайларды дагы четке какпаш керек. Анткени адам ошол баягы кесиптик, моралдык нормалардан сырткары өзүнүн жеке кызыкчылыктык, субъекттик баягы басымга алдырып жибериши да мүмкүн. Ошон үчүн биз буга удаа эле ошол медиатордун жүрүм-турум этика кодекси, анын иш алып баруу стандарттары, биз мына медиатордун иш бөлмөсү кандай болуш керек деген минималдуу талапты да коюп атабыз. Эми экөөнү мондой отурушуп койсо урушуп кетет да. Ортодо мындай атайын бөлүмчө же алысыраак отургузуп, бири-бирине бирөө экөөнү жанашып отуруп койсо деле сен колуң көтөрүп сүйлөбө, же сен шилекең чачырап сүйлөбө деп туруп эле баягы предметтен сырткары себеп менен дагы ал уланбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн алардын отургузуусу, алардын кылуу ошол медиатор канчалык деңгээлде биринчи угуш керек. Угуп, анан жазып, анан таразалап, анан ар бир жанагы жазылган негиздери боюнча макулдашып келет. Анан юстиция министрлиги бул жерде ошол 24-жылдын декабрь айында концепция бекитилген, ошол концепция боюнча андан кийин 23-жылы президенттин жарлыгы бар, атайын ошол соттордун иш жүктөмүн азайтуу, ошол жарандык коомдун өзүн, жарандык коом институттардын өзүнчө өнүгүүсү булар. Медиаторлор дагы жарандык коом, жарандык платформада мындайча айтканда өздөрү. Ошолордун өз алдынча өнүгүп чечүүгө болгон таштар. Ал эми жанагындай аша чаап же бир ангажировать эткендердин, анда медиаторлордун баягы карга карган көзүн чукпайт болуп, булар дагы баягы кесиптик, баягы мындай кесиптик жоопкерчиликте эмес, жөн эле баягы бул да медиатор, мен да медиатор деген интереске түшүп алып, кызыкчылыкка түшүп алып коргой берсе, анда бул институт дагы өзүн өзү жеп бүтөт дагы, эл ишенбеген, койчу ошолорду деген бир немеге айланып калышы. Жакшы демилгени жокко чыгарып салышы мүмкүн. Жокко чыгарып салышы. Ошон үчүн бул адамдык фактордон. Адамдык фактор. Ошондуктан биз азыр биринчи медиаторлорду азыр сертификаттуу берүүнү жалаң гана ушул Кыргыз Республикасынын медиаторлордун палатасынын алдында окуу борбору түзүлөт. Ошол берсин деп атабыз. Себеби мына менен бир өлкөнү айтпай эле коеюн, СНГда биз тажрыйбасын алмашканда көрдүк. Биз частный уюмдарга берип койдук элек дейт, жанагы лицензия алган дейт. Кадимки сертификат дейт, адамдын эле фамилиясы жок дейт. Соттун алдында турат дейт, сатат дейт. Нарак алып барып туруп келип бизнес болуп кетти. Ахматов Үсөн же Ташматов Ахмат деп жазып туруп берет дейт тигиге дейт. Көрдүңүзбү? Бул Европа мамлекеттеринде да ошондой. Ошондойлорго барган дейт. Ар кимге мисалы мамлекет бир баланча деген бир уюмга берип койду частныйга. Эми анын окуу борбору, залы, предмети, тренерлери барбы, жокпу? Анан ал токтоп дешке чыгып, сен мына сен 80 саат окудуң деп
жана сертификат жазып реестрге киргизе берген да ошодон кийин дейт сапаты да төмөндөп кеткен. А биз окуу борбору түзүлөт, Кудай буйрса мамлекет дагы жардам берип анын материалдык базасын түзгөнгө жардам берет. Ошол жерден мыйзам талап кылгандай окуп, онлайнда, офлайнда окуп, ошол жерден алган сертификат менен иштеш керек. Ал эми азыр өзүнчө иштеп аткан окуу борборлорду ишин уланта берет. Алар ошол баягы терең изилдеп, мисалы, балдар укугу боюнча кошумча билимди бергенге, наркотикалык заттар менен болгончо кошумча, же үй бүлөлүк маселелери боюнча кошумча, тереңдетип окутуу боюнча алардын укугу болот. Же эл аралык медиация боюнча тереңдетип окутуу. Ал эми стандарт жалпы Кыргыз Республикасынын медиатору болууну ушул медиаторлордун палатасынын алдында окуу болуу керек. Себеби бул жана чоң жоопкерчилик. Анан жанагы көрүнгөн бурчтан сүйлөшүп туруп барып жаздырып алып келген менен бул баягы кадыр баркын төмөн түшүп. Рахмат сиздерге. Медиаторлор, данакерлер деп жакшы которулуптур. Сиздер ошо ойлогон максаттарга жетсин деп тилек кылалы. Бүгүн талкуу платформасында медиация тууралуу жаңы мыйзам жана медиатор деген ким деп кеңири кеп курдук. Сиздерге пайдалуу болду деп ишенебиз. Программанын коноктору юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жана медиатор Гүлсина Кожоярова болду. Аны мен Элизат Эркин туралып бардым. Саламатта туруңуздар.